Алсыз мокок кечиккен позиция. Акыркы убактарда жогорку кеңешке дал ушундай баа берилип келет. Бүгүн болсо жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Аида Касмалиева муну пленардык отурумда ачык айтты. Ар кандай көйгөйлөрдү качан гана журналисттер, жарандык коом көтөрүп кызуу талкуулар, аракеттер башталгандан кийин гана эл өкүлдөрү реакция жасашууда дейт вице-спикер. Бул өзгөчө. Журналист Ыдырыс Исаковду ишкер Жалил Атамбаев 50 миллион сомго сотко бергенден кийин оркоюп көрүнүп калды. Журналист өз материалында көмүскө экономикадан улам жылына 40 миллиард сом түшпөй жатканын жана салыктан качкан ишкерлер тууралуу айтып, Жалил Атамбаевдин айрым бизнестери жөнүндө сөз болгон. Ишкер сотко кайрылгандан кийин коомчулук, журналисттер коому биригип катуу билдирүүлөрдү жасашып, салык төлөбөгөн бизнесмендерди төлөтүүнүн ордуна сөз эркиндигин муунтуу аракети болуп жатканын айтышкан. Бул маселе боюнча коомчулуктун нааразычылыгы күчөй баштаган маалда Жалил Атамбаев кечээ доо арызын кайтарып алганы белгилүү болду. Доо арызды тартып алуу бул биздин мамлекет үчүн коррупция менен күрөштө жеңиш эмес. Ошол эле уран маселеси, ошол эле Жалил Атамбаевдин маселесин парламент көтөргөн жок. Биз муну моюнга алышыбыз керек. Депутаттар көтөрүп чыккан жок. Уран маселесин эл көтөрдү. Андан кийин гана парламент реакция жасап атат. Ошол эле орчундуу маселелерди эгерде ошондой кыйын, күчтүү журналисттер көтөрбөсө, парламент тилекке каршы биз көтөрө албай атабыз. Биз дагы улам ар бирибиз сүйлөгөндө социалдык тармактарда ушундай маселе болуп атат деп сүйлөп калдык. Коомдогу орчундуу маселелерде парламент мококтугун көрсөтүп жатканын депутаттар өздөрү да жашырышкан жок. Буга ар кандай себептер негиз болууда дешет. Кээ бир депутаттар атка минерлерге жаман көрүнгүсү келбесе, айрымдарынын бизнестери жабыркап калышы мүмкүн деп коркушат экен. Мисалы, Кызыл Омполдогу уран маселесинде да көпчүлүк депутаттардын реакциясы өтө кеч болду. Уран казууга каршылыгын билдирип, айрым региондогулар жөө жүрүш менен келе жатканда жоон топ депутаттардын тойдон колу бошобой жүрдү. Бирок кийинки жылы парламенттик шайлоонун алдында учурда моюну жар бербей жаткан эл өкүлдөрү активдешип, элдин маселесин чечип калат деген үмүттөр бар экен. Эң башкысы бизде бул журналисттер массалык маалымат каражаттары биримдигин көрсөтө алды. Бул чоң кичекен, бул чоң нерсе болду. Келечекте бул ушул нерсени колдонуш керек. Ушундай оор акыбалда же кыйын бир маселелер келгенде бизде массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү биригип бир күч боло алды. Бул күч менен бардыгы эсептешет. Бул чоң көрсөткүч болду. Коомдук көзөмөл, жарандык коомдун көзөмөлү, журналисттердин көзөмөлү өкмөт менен жогорку кеңешке караганда күчтүү болуп атат. Бул жакшы нерсе бирок. Мен мына могу маселени чечем, экономиканы оңдош үчүн, өлкөнү оңдош үчүн иш кылам деп деген демилгес идеясы бар адамдардын баары бүгүнкү өз партиясынан сыртта калышты. Бүгүнкү күндө ошол көлөкөдөгү адамдар биринчи орунга чыгышты. Андан алар бүгүн келип бир идеяны көтөрүп мына мону кылам деп айтып албайт. Ал кимдир бирөөлөрдүн оозун карап көнүп калган кырдаалда өзгөрүү болушу мүмкүн эмес да. Демек 2020-жылга чейин ушундай эле кырдаал ушундай эле болуп калат. Балким шайлоого жакындан чамчылар өзүн көргөзүш үчүн төш кагып башташыктыр анан кырдаал ушундай эле калат. Депутаттардын көпчүлүгү ушул маселени көтөрсөм, бийликке жакпай каламбы? Балким мен көтөрө турган маселе ал ошол адам бийлик менен жакын болушу мүмкүн, өкмөт башчы менен жакын болушу мүмкүн. Анан ошол аркылуу ошолордун жинине тийип албайын, кой тынч эле турайынчы. Эмки келаткан 2020-жылы шайлоодо мен жинине тийип алсам, мени тизмеге кошпой койбосун, талаада калбайын деп депутат болбой калганды трагедия катары көрүшөт. Эмки сазыкка илешпей калсам, мен ушул мамилени бузбай турушум керек деп, бардыгы ошол эле Жалил Атамбаевпы, Ыдырыс Исаковго болуша койсом, бале болуп бийликке жаман көрүнүп калып, эмкиде мени тизмеге кошпой койбосун. Бир жакшына келатам, эми ушул боюнча эле кете берейин деген нерсе да, мисалы. Айрым эл өкүлдөрү болсо дал ушундай урунттуу учурлар эл өкүлдөрүн сынап, коомчулук аларды электен өткөрүп алууга жакшы мүмкүнчүлүктешет. Көпчүлүк калктын көйгөйү тууралуу оозанып койбогон. Парламентарийлерди кийинки жылы шайлоодо депутаттыкка аттанбоосун ачык айтып чыгуулары керек. Кимди ким, кайсы бир депутат же бир кайсы саясий партия өзүнүн тиги алсыздыгын көрсөтсө, өздөрүнүн тиги ушундай коомдо болуп аткан талкууларга катышпаганын көрсөтсө, кайдыгерлик көрсөтсө, толук мүмкүнчүлүк бар. Шайлоодо биз аны көрө тазалашыбыз керек. Андай саясий партиялар, андай депутаттар кимдин тизмесинде болсо, андайлар жогорку кеңешке келбеш керек. Ошол себептен шайлоочуларда мүмкүнчүлүк бар. Чынында эле журналисттердин жана жарандык коомчулуктун күчү менен ачыкталган окуялар бир топ. Бир эле мисал, жыл башында эле Токмоктогу ак жол өткөрмө пунктунда контрабандага шектелгендер арасында атышуу болуп, анда жогорку кеңештин депутатынын да аты аталган. Окуя 3 күн дегенде гана расмий тастыкталган. Буга журналисттердин байма-бай жазуусу жана атышууда ок тийгендердин биринин президентке кайрылуусу негиз болгон.
Акмарал Сабатар, Эрлан Кемелбеков, НТС.